сиздерге. Жана андан сырткары дагы кошумча кандай суроолор бар? Эмне үчүн Элвира эже бүгүн келген жоксуз? Жумушта болдуңуз да, Саламатсызбы? Мен бүгүн бошой алган жокмун. Бизде 9 ай болуп проверкалар башталды да. Бир причинаны айтып деле чыгып кете берейин деп аттым эле, анан ошо текшерүү келип калды. Ошо менен отуруп калдык да. А так Сау. кызыккан действительно өткөндө ошо бир Мхм. кагаздарды көтөрүп алып шаардан бүтүрүп келем деп расчет кылып аткам, негизи анан болбой калды ошентип. Мгм. Сау. Да. Мгм. Красивая. Мгм. 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 Всё. Мгм. Так, давайте суроолорду бергиле. Бир айдын ичинде эмне результат алдыңыздар? Эмне түшүнүктөр келди? Канча акча таптыңар деп эле келейин. Ким күйөөгө турмушка чыкты? Ким парня нашла? Давайте по очереди баштадык. Элвира эже, сиз сүйлөп калыптырсыз, баштай бериңиз эми. бир ай бат эле өтүп кетти. Мындай көз ачып жумгучакта элечи. Анан что я заметила, мындай кичине мэйим тынчып калган окшойт да. Кечээ жанакы мамасынын колыбельныйына уктап калгандай эле, кечээ ишенесиз, сиздин прямой эфирди угуп атып эле ошо күбүскөн бойдон уктап калыптырмын мен. Кечээ отчет жазам деп ошо менен уктап калыптырмын чын. Эртеде турсам, телефон зарядкасы отуруп, ошойдон эме болуп калыптыр да. Ошо бир аз кандай десем, ошо жан дүйнөм тим эле 100% болбосо да бир аз тынчып, мындай көп баягы билгенден да билбеген нерселерибиз аябай көпкөн действительно. Анан кийин эмне деп ойлоп калдым да, ушу даже мындай кандай десем, өзүмдү өнүктүрүш үчүн бул только эле баягы үйгө киргенде тамак ич дейт го, тамак ичпей нанос ийгендей эле болуп калдым да, действительно. Баягы сиздин курсуңузду окуп, бул бир айлык курс деле аздык кылат экен. Бир ай аздык кылат. Бүгүн келсеңиз болмок, Рыскан эже менен тоже. Бүгүн сон ретрит кылдык, ыйладык. Эртең особнякта с ночевкой 3 маал тамак менен ошол жакта түнү бою калуу, практикаларды жасоого мейин ретрит болот. Бирок биз эртең 11ден баштап түнкү 11ге чейин болобуз, анан кетебиз да. Алыстан келгендер ошол жака түнөп кала алат. Ошол анан ошол жака катышсаңыз болот, кааласаңыз эртең. Бирок ошондо действительно эмоцияларыңыз чыгарып, ыйлап, ошол жакта полный эмоциялар чыгып, жеңилдейсиз. Если кааласаңыз келсеңиз болот. Ретрит платный, менеджер жазса керек же жазат, сизге айтат, өйтө ойлонуп көрүңүз, билбейм, эртең саат 10до болуп калыш керек да ошол жактачы. Магистраль Ахунбаевада мен да болом, Узаткан Жусупова болот. Рыскан эжеге жакты, азыр өзү дагы айтат, бөлүшөт болуш керек. Ошо единственный Рыскан эже келди, анан Нурайымды мен жактырып калдым, мен командама кошуп алайын деп атам. Азыр ошол өзү да сатуу менеджер курсума келди, анан баары бир бул курсту окуп түшүнгөн кыз болгондуктан мага командама как сатуу менеджери болуп калып келип атат. Андан сырткары дагы билбейм, эми көрөбүз да. Азыр үйрөнүп метип атат, биого чейин номерлерин коюп, стористен дагы адамдарга, клиенттерге уже консультация берип иштешүүдө азыр аябай. Анан ошол Нурайым келди кызы менен бул жактан. Ошол жакта дагы ошол жакшы. Уже менде канча цифровой психологияга окуйм, каалайм дегендердин бүт номерлерин баарын Нурайымга ишенип тапшырып бердим. Жакшы иштеп атат, ошо шыгы бар экен. Молодец. Ошол өзүм кааладым, ошол жаш кыз мага дагы анан ошол өзүнө да жагып атат деген ойдомун. Ал жак кандай экен, бул жак кандай экен, азыр өзүнөн да угабыз буюрса. Ошол.
Жакшы, рахмат сизге. Сиздин окуткан тактикаңыз да абдан жакты, действительно. Дисциплина башында эле өзүңүз айтпадыңыз беле, дисциплина баягы көзүңүздү көрүп мактагандай эмес, действительно тим эле жанакы мектепте окуган балдарды болчу. Мен жумуштан чуркап келип, жумуштан мынча эрте келчү эмесмин чын. Эң эрте дегенде 8, тиги 9га жакын келчүмүн. Анан 5:30 жумуш бүтөт да. Жанталашып 6:30 чейин келе калам. Кичине болсо да конспекттеримди жазып, мындай кадимкидей баягы мугалим менен окуучунун ортосунда эме болот го, бир субординациячы. Мгм. Ошондой болуп, анан бир чети ошо ойлоп атам да, сиздин ошо дисциплинаңыз менен абдан мындай эффективдүү болду десем жаңылышпайм чынында. Ооба. Ошол чоң рахмат. Анан азыр баягы башында да айтып жүргөнүмдөй элдер менен иштешем да. Азыр Ооба. келген кишилерди кадимкидей эле өзүмдүн да тиги как кадровик болуп өзүм программамы ачып эле шак тигинин эмесин санап, анан бул мындай турбайбы, бул мындай турбайбы депчи ичимен бир сыйра. Ошого Мгм. жараша да бир аз болсо дагы мамилем кичине бир аз өзгөрдү го деп ойлойм да. Хочет. Я буду Ошо. Мгм. Мгм. А так Ооба. действительно баягы окуганга тереңирээк окуп, мүмкүнчүлүк болсо, убакыт болсо тереңирээк окуганга аракет кылыш керек экен да. Ооба, тереңирээк келип окусаңыз болот. Мисалы үчүн либо цифровой психология менен тереңирээк окуганы барып, ушул күзүндө же жаңы жылдын асында же эмки жылы деле өзүңүз Турцияга барып же Дубайга барып 6 күн жандуу барып окуп, сертификат алып, дальше углублять этем деген ниетиңиз бар болсо барсаңыз болот. Барам, кундуз калайм десеңиз ушундай да. Анан 6 күн баалары ошол баалары плюс перелетко ошо каражат жагы эле да, каражат жактан анан трансформация болуп келесиз. Ошо 6 ай окугандан кийин 2 ай дагы онлайн окуйсуңар ошол да. Анан 6 күн жандуу окуп, андан кийин 2 ай дагы онлайн окуу техникалары бар. Эгерде мисалы үчүн бүгүнкү мисалы үчүн окуган бүгүн мисалы үчүн ретрит болду, бул дагы башкача бир техника болду. Бизде эмки ретрит дагы качан болот билбейм. Мисалы үчүн биз азыр аябай 6 миң сом с ночевкой в особняке деп атабыз, бирок тамак ашка эле азыр 60 миң, тамак ашка эле 60 миң перевод кылдым. Особнякка ар бир келген башка дагы акчалар которулат экен, көп нерсе горничный, посуда, анан поварга деп, анан ушунун волохита мага керекпи? Зачем мага ушун 6 миңден ретрит жазат деп азыр ойлонуп атам да. Мага ушунун баары керекпи? Магазин, базарларда жүрүп, кечке 50 адамдын жоопкерчилигин алыш депчи. Анан может эмкиде мындай даже кылгым деле келген жок. Эмкиде көбүрөөк убакыт өткөрүүчү нерсе. Эгерде каалооңуз болуп, действительно рысканжа менен да келем десеңер, эртең ошо келсеңер болот. Даже ночевка менен калганыңар жакшы деп ойлойм. Түнү бою уктабай аякта аялдар практика жасашат да, полный практикалар жасайт. Улам күйөөм келет, алып кетет деп, бир ондан да хотя бы 12ге чейин же болбосо даже түнү бою калганга келсеңиз болот. Бир күн, но зато вы измените за день, за сутки себя десем болот да. Вот. Ойлонуп көрүңүз, Рысканжа менен да сүйлөшүп көрүңүз, если каалайм десеңер келгиле. Каалайм десеңиздер келиңиздер да. Ооба, мындай. Спасибо тебе большое. Негизи бир ай аздык болот, сөзсүз түрдө аздык болот. Мен мисалы үчүн өзгөчө бирлер психологияга барып окуп келгенден кийин 6 айдан кийин анан өзүмө келип жеткен да. Ошол билимдер 6 айдан кийин түшүнүү келип баштаган. Анан азыр деле карабайсыңар, кайра эле окуп атам. Азыр дагы кайра окуп атам. Окуй бересиң, психология ошондой эме, дагы жаңы нерсе түшүнбөй, дагы эмне, дагы казган сайын кете бересиң да. Бирок ошо кызыктуу да, ошол нерсеси менен кызык. Мен деле өзүм деле постоянно коучтар менен, психологдор менен иштешип, улам разбор алам. Эмоциялар чыгарып турушубуз керек, денебизде улам накапливается же. Анан өзүбүз менен постоянно иштешибиз керек да. Но я думаю, что мурункуга караганда хотя бы өзүңөрдү түшүнүп алдыңар. Хотя бы өзүңөрдү түшүнүп, понимание келип калды деген ойдомун. Түшүнүү болуп атат деген ойдомун. Ооба. Ошол. Кандай суроолоруңуз бар сиздин мага?
дагы сөзсүз түрдө мен билбейм, баарыңыздарды эмеге оффлайн выпускной кылып, фотосессия подарок от меня кылып, женственный сонун көйнөктөрдү кийип келгиле деп чакырсам, что-то эч кимдер каалооңор жок экен. Либо четверг, пятница, бүгүн пятница болду, бүгүн пятница, ретритке келишет, жетишпей калат го деп, четверг 2 күн подряд айтылып калды, ошон үчүн 2 күн подряд келе албай калышат го деп дагы ой болду. Вот. Ушундай ой болгон, бирок баарыңыздар эле жумуш, башка жак болуп анан келе албагандыктан биз эме кылган жокпуз ал идеяны. Ооба, но я думаю, что хотя бы тиги Фарида эжедей болуп онлайн фотосессия кылып аласыңар, өзүңөрдүн инстаграмыңарды жалтыратып, ватсабыңарды жалтыратып. Эльвира эже, почему сиздин инстаграмыңыз до сих пор не упакованы? Сүрөттөргө жанагынтип түшүп, өзүңүздүн сүрөтүңүздү 500 сом, и так кофе ичесиз. Бир кафеге киргенде тамакка тияка жазатып алыңыз. Жазатып алыңыз. Ал деле нейросетти акчага сатып алат. 300 сүрөтү там мынча доллар депчи. Мынча доллар деп, ошон үчүн жазатып алыңыз. 10 сүрөтпү, 12 сүрөтпү, зато инстаграмыңызда сүрөтүңүз жок жүрөсүз. Негизи ошо фотосессия өзүңүзгө 2000 болобу, канча болот, фотосессия кылып, инстаграмыңызды упаковка кылып койсоңуз да сонун болмок, жакшы болмок да. Анан өзүңүз азыр щупать этесиз да, оз дедиңиз, цифровойду көрдүңүз, квантовыйду көрүп, разборлор кандай экен, алар кандай экен көрөсүз. Мындай кылып, анан өзүңүз бышканда анан келесиз да. Бышып, өзүң бышканда уже акча барбы жокпу эч нерсе токтотпойт. Рахмат. Давайте, Рысканже, поделитесь эмоциями, опытом. Что вы, как вы сегодня? Рысканже бүгүн өлө ыйлады, өңүрөп, бакырып. Биринчи күйөөсүн мен сени жек көрөм деп бакырып. Угулбай атасыз. Микрофон включите. Рысканже бүгүн келгенине сүйүндүм. Жакын адамды көргөндөй эле. Микрофонуңузду күзүп коюңуз, Рысканже, угулбай атасыз. В общем, эме Эмнелерди алдыңыз? Эми угулуп атат. Айырмасы эмне экен? Эмнелер жакты? Эмне болду? Биринчи жолу көрдүңүзбү разбор и так далее. квантовый поле дегенде ошондой фигуралар менен иштеткенсиң да, 4-5 адам болупчу. Анан жакты прям фигуранттар ошолордун образдарына кирип алгандар таң калыптыр. Фигуралар. Фигуралар. Прям ошолордун образына кирип, от үйдө айтып аткандар жаман ушунчалык мындай эмеге таң каласың да, психологиягачы. Ошол сонун эле болду го элдер. Мен жанакы эменин Арина деген кызы болуп чыкпадымбы? Анан мен туалетке чыгып атпаймынбы? Чыксам, ошол апасы бетин жууп атыптыр. Анан мен айттым, Арина деген кызың жүрөгү таза, мындай таза, жакшы кыз экен десем, ооба, ошол менин колумда ошондой кыз деп атпайбы? Анан мен ызаткан Жусуп эме суроо бергенде, мындай жүрөктү көрсө чоң жүрөк сүйүү болуп атат менде дебедимби? Десем, ооба, ошондой ал кызым деп атты. Ал ошондой чыгып атпайбы? Ооба, сезимдер менен иштөө да. Ошо. Мындай да, психологиянын ар кандай түрлөрү болот, ошондой болот. Көчөт прямой эфирди көрсөңөр, релиф терапия деп көрдүңүзбүрбү? Главное, силер өзүңөр ишенип ошол направленияда кетишиңер керек. Мисалы үчүн, аягында өзүңүз көрдүңүз го, менин акчам кана деп туулган күндөрүнө сурагандар, мисалы үчүн бул гана деп көрдүңүздөрбү? Элдер кызыгат. Анан мисалы үчүн Ызатканже өзү мисалы үчүн 45 ушундай болгондуктан кыргыз тилинде дагы бергендиктен көрдүңүзбү, радология тек менен иштей болуп атпайбы? Анан буякта фигуралар менен дагы иштегендиктен да мен эмне үчүн окуп атам көрдүңүзбү? Мен тиги 6000 долларга алып алып аны окуп атпаймынбы, расстановкаларды? Бул жактачы. Мен сиздерге айтпадым белем, 6000 долларга квантовый психология
$6.000 тиги өзүнөн орустан алып окуп атам через сызаткан эже, потому что мен биринчи ошо орусчадагы мына промастер деп, сексуальный уровень депчи буларды окуп атам. Послесловие. Прикрепите в начале Түшүнүңөрбү? Иннаны Прикрепите таанысыңарбы? в начале дневника фото после прохождения уровня сексуалити. Түшүнүңөрбү? И бу дагы сонун мага дагы жагат, мага баары жагат, трансформационный оюнду ал дагы жагат, мага жагат. Мен эч бир методиканы Жанакы жамандагым психоматика келбейт. деби Көрдүңөрбү? кандай ошого окшош экен да, могу кванта психология. Түпкү эмесине көрөнгө жетет. Сезимдер менен иштешили, окулат. Сезимдер менен. Только сезимдер менен. Ал жактан деле как будто көз ачыктай болуп сезиле берет. Мисалы үчүн мен деле цифровой психология менен айтсам көз ачык деп ойлошот да. Тияктан деле сиз көз ачык деп ойлошуңуз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Түшүнүү болуп атабы? Монун баарын качан көрүп бүтөм я. Ооба, вообще ошо силер айткандай эле. Мындай болуп Буга болуп бирок сөзүн менин Wi-Fi'm начар иштеп атабы же Кундуз айым силердикиби? айтсаңар канча нерсе, мисалы үчүн аял Үзүлүп калып атат да. окуган сайын астыга кетип атам дейм. Шүгүр, налыбайм. Акырындык менен күнүнө бир сабак көрсөм дагы угуп атам. Жаңы сабактарды угуп атам. Полностью, да, и токтобойсуң негизи эле психология нишасында токтобойсуң, окуп кете бересиң, постоянно прокачка керек мозгко. Ошон үчүн силерди ушинтип чакырып турам. 27-синде акысызда тренинг болот, сөзсүз түрдө келгиле Империалга 200 кишилик. Тоже разборлор болот. Группа калат, чакырып турам ушундай жолугушууларга, дагы бир нерселерге. Тиги миссия 4 каякта, неудовлетворенная. Миссия 4 эч нерсе жакпайт, көрдүңөрбү? Миссия 4, где наша миссия 4? Окей. Так, давайте, Рыскан эже, эмне алдыңыз, эмне курс жактыбы бир ай ичинде? Биз уже бир айдан да ашып кеттик, но группа калат дебедимби? Ушундай жолугушуулар болобу? 2 айда бир, 1 айда бир жолугушуу, кандайдыр бир дагы нерселер болобу? Сөзсүз түрдө чакырып турам силерди. Келип тургула. Да, жолугушуулар, ушундай нерселер болгондо чакырып турам, келип тургула. Тренингдер, ретриттер, ушундай мастер-класс. Бүгүнкү ретрит жактыбы, айырмасы эмнеде экен? Ошолорду айтыңыз. Жана бир айда эмне результат алдыңыз? Жактыбы курс, эмнелерди ала алдыңыз? Ошол жөнүндө айтсаңыз болот, инсайттарды. Курс аябай жакты мага ошол. Биз эми 15.000 сомго окуп атыкпы. Андан дагы бир көп эле суммадагы билим алдык да. Мындай айткандачы. Мындай ыраазы эле болуп эле ошол акчадан дагы көп суммада. Анан еще мондой эмелерге чакырып атпадыңарбы? Бекер. Ошол анан эмнени үйрөндүм? Мен азыр көбүнчө мен эки жакта болуп калып, сабакты жакшы окуган жокмун да. Башталышын окуп, миссияны кечэнде конспектти бүттүм. Ошол мага аябай мындай кызыктуу, ким жанымда болсо окружающийлерди дагы изилдеп, мындай изилдегенде деле эмес, мындай билесиң да, мындай кичине болсо дагычы, кандай адам жаныңда, кандай адам менен сүйлөшүп атасың. Ошолор аябай жакшы. Ошо көп эле нерселерди алып атабыз, эми мындай подробно айта албай атам да. Да, психологияга келгенде көбүнчө результатты кээ бирөө акча менен көрүшү мүмкүн. Бирок мага да мисалы үчүн айтышат да, Кундуз аябай өзгөрдүң депчи. Мен түшүнбөйм да. Бирок баскан турганың, ой жүгүртүүң, мышлениең, өзүңдү кабыл алганың, внутренний трансформацияны ошо өзүң дагы отслеживать эткен дагы адам өзү билбей калат, сезбей калат да. Ошол нерсе дагы өтө маанилүү. Сиз как минимум өзүңүздү түшүндүңүз, көрдүңүз, жолдошуңузду билдиңиз. Анан албетте именно мен өзүм психология чөйрөсүндө болгондуктан, ушундай жолугушууларга келгендиктен дагы сонун баары чөйрө менен, адамдар менен биргеликте болгондуктан, мисалы үчүн бүгүнкү эле ретриттен сиз көп нерседи алдыңыз деп ойлойм да. Жандуу, бирок азаматсыз. Башында эле силер келип, сууну берип, өзү мындай эме кылсаңар аябай мындай кубандым да, ыраазы болупчу. Ошо элдин жанында суу берип, бизди эме карап, мындай внимание жакшы го.
Все равно мындай жөнөкөйлүк бар да, жакшы. Конечно. М. Ооба, конечно, вы прям силерди көрүп сүйүндүм го. Мисалы үчүн уже родные люди депчи. Анан мен эми биякта цифровой психология болгондуктан бирлер ушундай да, калкалап турат. Өмүр бою жоопкерчилик за своего ученика. Кийин дагы любой жактан көрүшсөк эле, мисалы үчүн көчө мурда күнү Анжеликанын эмесине бардымбы? Баягы эле менин окуучуларым, баягы эле баары кайра эле алар менен сүрөткө түшүп, тиги гана Клара жейбасызбы мындай. Все равно вот это бирлерде ошол нерсе бар да, бир эметтиби, она своих не бросает, единичка. Своих людей никогда не бросает. А своих деп мен окуучуларымды, студенттеримди кабыл алам да. Анан дагы мындай жер бар да, тогуздарда бирлерде мындай жер бар. Бирди предавать этсең, уже зимой снега не даст деген бар го, голый болуп кышында карда, суукта, бирок сен ал бирдин мээсинде предатель болсоң, эшикти ачып туруп киргизбей коет. Бир ошондой кылышы мүмкүн. Жестокий. Минуска, да, жестокий болушу мүмкүн, да. Если жанагындай болсо. Анын ою боюнча предавать этсе. Элестеткиле? Но ал деген напси да, ал ошонун иллюзиясы да. Мисалы үчүн бир свой чужой деп билет, двойкалар понимающий, не понимающий деп билет, тройкалар умный, тупой деп бөлөт. Тупой экен, тупой, вообще билими жок, сертификаты жок, диплому жок, окуган эмес дейт. Мен вообще карабайм, окуган эмеспи, диплому барбы, жокпу, мага главный мен айтканды жазап, свой болсо болду да. Ушинтип бөлүшөт. Четверкалар честный, нечестный деп бөлөт. Пятеркалар правильно, неправильно деп. Пятеркалар дохлуйраак кийинип, кичине мындай болсоң или туулган күнүндө 5 бар болсо, кийимди карайт в первую очередь. Мен продюсер кыздарды экспертке жөнөтсөм, ушинтип кийинип келеби, продюсер деген мындай болуш керек да дейт го. Көрөй, сен кийимин эмне кыласың көрүп? Сага иштеп берсе болдубу? Или мен көчө эфирге чыктым, кашың гана, я ж брови удалила, бровь без бровей улуу көрүнөт экенсиң да. Кашың гана, чачың кара, а мен сулуулугумду силер эмне сүткө малып ичесиңер дедим, таң калыпчы. 5 жок да менде. Особенно мурдуңар аябай жагат да мага мындай түз жашнакай. Жанды көргөнсүз да мен ошон үчүн. Кандай? Жанды көргөнсүз да ошон үчүн айтып атасызбы? Ооба. Ооба, мурдум, ооба. Грузинский мурун деп ойлочумун, бирок азыр неме да, уже приняла себя, мне нравится, классно. Красивый мурун. Түп-түз жакшынакай. Ооба, очень красивый. Рахмат. Да, я очень рада была. Ооба, суу берип, мисалы үчүн, любой жакта өзүм окуучуларым колдоп, всегда поддерживаю. Вот. Ошол, Рыскан же, сиз эмне болдуңуз? Эртең келесизби ретритке же келбей калдыңызбы? Эртең таңгамал бир жака барышым керек болчу эже мененчи. Анда 27-синде келгиле Бекерге. Империалда Бекер болот саат 2-ден, эмки воскресенье 27-си эмки суббота саат 2-ден 6-га чейин, бирок 200 киши болот, 250 киши болот. Ким келет десе айтып койгула, мен передний местаны алып коем, чтоб фигура болуп чуркап чыкканга. Передний месталарды алып коеюн. 200-250 адам болуп лестницаларга батпай калышы мүмкүн. Көрдүңөрбү, психология спрос бекен, бүгүн мээңиз жеттиби? Көзүңүз жеттиби? Спрос бекен? Бар мындай Кундуз айым мындай ойлогондочу, мындай ошо чыгып атышпайбы көйгөйлөрү мененчи? Мындай көйгөйү жок адам келбейт экен да психологияга. Баардыгы көйгөйү менен келет экен да. Ой, мындай да, мен психологияга бактылуу жыргал жашоодон келген эмесмин. Баары страдать этип келет. Баары кыйналганда адам мээси башкача иштеп баштайт. Ошон үчүн барып акча төлөп окуйт, сабакка отурат, бактылуу болуп, укмуш жашаса, ал эч качан келбейт окуганы психологияга тем более. Ошон үчүн мисалы үчүн билем да мен. Мисалы үчүн ошол жакта көрдүңөрбү, жертва позициядагы оштон, вообще эчтеке акчам жок болсо дагы өзү окуса өзүнө кетип атпайбы, көрдүңүзбү? А моментип болгон келбейт. Болушу мүмкүн, бизнесмен, укмуш предприниматель аял акча табат, укмуш куртай, но мамиледен жабыркайт.
же кайын журту признавать этпейт, же балдары менен мамилеси начар, ошондон жабыркап келишет. Жөн адам келбейт эч качан психологияга. Заткан эже деле мисалы үчүн күйөөсү менен 11 жыл ажырашам деп тихонечку жылат. Миссия 6. Ичинен мститем деп, үй алып, балдарымы алып качып кетем деп. А муж 9. Стенан он агрессивный. Стенан монч. И психологияга келип, потом өзү менен иштеп, полностью уже сохранила брак. То же самое я. Жөн эле адам психологияга келген эмес. Ал еще эмнеге келген? Атасы каза болуп калган, аркасынан ыйлап жашоо бүтүп калды деп. Я просто маму вспоминаю, атасы каза болгондо биз уже чоңоюп калганбыз да. 2 ай үңүрөп күндө ыйлачып акырып. Анан это круто. Анан өзүңүз көрдүңүз, сизге окшогон аялдарды көрдүңүз, полностью да ушуларды. Поэтому көзүңүз жетти окшойт да. Мен сизге айткам, вы 2, истинный психологсуз деп айткам. Квантовый окуйсузбу, дальше барып кандай окуйсуз, эртели кечпи келиңиз деп айтканым ушул да. Сиздин предназначенияңыз ушул деп айтканым ушул болду да. Анан это очень важный нерсе. Разборлор, расстановкалар, мисалы үчүн бул аялдар, чоң эжекелер, мисалы үчүн ар бир адамдын өзүнүн аудиториясы болот. Андан сырткары бул жакта эмнеге дагы мындай айымдар келип иштеп атышты? Потом өзүңүз көрдүңүз да, психология спрос экенин. Даже курс ачпасаңыз деле, даже инстаграмыңызды дүңгүрөтүп иштебей кеткен күндө деле консультациялар, ушундай разборлорду кылып дагы иштей берсе болот. Сиз содаңызды кыла бериңиз, тынбай, но параллельно ушул жакты дагы алып кетишиңиз керек да. Билбейм, только өзүңүз койкасында жоопкерчилик өзүңүз алып тандашыңыз керек, жүрөгүңүз менен кайсы багыт сизге жагат. Булбу. Түшүндүңүзбү? Жанагы эжекелер көрдүңүз, 60-тагы эжекени көрдүңүз, чыгып сүйлөдү го. Пенсионер болчумун, талдоону окуйм дедим, окудум деп. Ал менден сатуу менеджеринде окуган. Айтты го. Ал менден сатуу менеджеринде окуп, Заткан жээнин мисалы үчүн клиенттери бүт 50-60-тагы апалар, эжелер инстаграмы жок, ютубтан көрүп келишет да. Ошолор менен дагы аябай, ошолор менен прям эзилишип, сонун сүйлөшүп, сонун сатуулар жасачу да. Поэтому я вообще не делю как бы возраст, башка жагын. Главное, адам келип иштеп калуусу. Мен дагы дебедимби, Затканга суроо бердим го, Заткан айымгачы. Ушул 7 жылдан бери, 8 жылдан бери мындай эмем жок депчи. Прибыль не вижу, результат жок. Анан себебин айтсам, ал эмес, башкадан да карап көрүңүз деп койду го. Ал жактан болбойбу меники. Муж жактан болбойбу ал минус жак. Сиз деген күйөөңүзгө түрткүлөбөй өзүңүз менен иштейсиз да. Деньги это же от отца, папа и так далее да. Анан сизге Зина жээнин номерин бердим го. Зина мага бир азыр бир жакта жүрөм деди, бирокчу бошосо кандай болсо, мен азыр силерге мини курс деле, сабак деле жөнөттүм го. Жөнөтөйүн, кайрадан көргүлө. Аке уехал, хорошо. Атам аябай жакшы болчумун да, мамилемчи. Бир да мындай Идите спать. катуу деп эмеспи да. Менин атам деле ошондой. Бирок менде азыр эмне болуп атат? Обида, что он 52 жашында кетип калды. Эрте кетип калды. Мисалы үчүн мен эми сөздүн ачыгы, мамам жетти да. Есть категория женщин, которые подавляют мужчин. 1, 3, 7-лер ошо өлүмгө деле жолдошун кечке давить этип атып алып барышы мүмкүн. Ну, я не буду раскрывать все, да, чтоб эме да, мындай да. Мамам 7-5 болгондуктан сен акча таппайсың. Карачы, инилериңди карышкырдай акча табат, үйдө жатпа. Ал атам 6 болгондуктан үйдө тынч, мынтип, комфорт менен жаның багып эле отурасың деп, ушундай сыяктуу да. То есть эмне отурасың, иштебейсиңби, жаның багып отурасың дегенден, биз, мисалы үчүн мен улуусу болгондуктан атам жалкоо, атам иштебейт деген көз караш менен атамды карачумун да.
мамамдын сөздөрү менен, мамамдын көз карашы менен атамды ошентип карачумун. И атам эрте каза болуп калганда, күнөөлүү сезим, күнөөлүү эмес, сожаление. Жаль, что я не обнимала, не этот. Это сейчас я понимаю, что у меня 6 болгондуктан атам бүт береке, рызкы атамдын аркасынан болгон. Атам хорошо деньги зарабатывал, пачкалап ветеринарный акчаларды монтип алып келчү. Это я от отца такая, вот пачкалап пакеттерге акча салып келчү монтип. Үйгө көтөрүп келчү, ветврач болчу да, убагында жанагы вет аптекалар жок, дарыларды сатып, бутунан туруп укмуш иштеген да. Кийин эле ошентип иштебей калганда, ошол эле баягы мамам иштебейсиң, акча таппайсың, же деньги. Иштей, акча тап. Поэтому сейчас, даже если я зарабатываю больше, чем мой муж, в моих словах все мои дети говорят: папа богатый, папа нам купил, все нам папа покупает, папа сильный. И здесь, мисал үчүн, даже почему не получается забеременеть? Түпкү ичинде подсознанияда не хочу беременеть, потому что жумушум калып кетет, иштебей калам, акчадан калам, кайра декретте отуруп калам, 5000 сом акчам жок, карьерада еще миссия дейбит да. Карьерадан ылдый кетем, конкурентим ашып кетет менден, вечный борьба. Менден эч ким ашпаш керек, мен баарын кылышым керек, биринчи орундукту мен алышым керек. Постоянно борьба, да, конкурент соревнуется постоянно, девятка. Завистливая еще девятка и так далее, да, вот внутри подсознания ошол нерсе отурушу мүмкүн. А если психологияны алганда, почему не рожаешь дегенде, это женщина истинный причинасы не хочет деген чыгат да. Кийин эркин баскысы келет, машина айдагысы келет, путешествовать эткиси келет, акчадан калып калам дейт, дагы көп нерсе чыгышы мүмкүн. И Гөчө Инна Тляшинованын сабактарын хотя бы бир сабагын 10 мүнөт өткөн, 20 мүнөт өткөн, күнүнө бир сабак көрөйүнчү деп отурдум и дисбаланс деп атат да. Сделай дисбаланс деп, мисалы үчүн, сен колуңда келет го ошол нерсе кылуу депчи, мисалы үчүн. Мен колуман оңой эле нерсе келет. Мисалы үчүн, менде бир менеджер иштеген, 5000 сомго эле иштеп эле жүрдү, технический жактан жардам берип, анан диплом бүтүрүшүм керек деп башка жака мени алдап кетти, анан мен предатель дейм да, предательница депчи. Анан ай говорю: сделай дисбаланс, говорю, менде колумда жумуш толтура турат, ушуга жумуш деле берип коеюнчу, даже 20 000 чейин иштей берсин ошол экспертке деп айтып туруп, экөөнү жумушка киргизип койдум да. Колумда турган нерсе, мисалы үчүн. И я думаю, почему я не должна делать такое депчи. Это, как бы делать колуман келеби, мисалы үчүн, почему сделаю депчи. Именно ошол жактан. Вот, анан сиз алдыгынтип айта беришиңиз мүмкүн. Мисалы үчүн мындай да, будем, да, вот так откровенны. Мамаң кандай? Мамам жакшы көрөм мен. Мамам жакшы көрөм, я ее люблю, да, это моя мама. Но, эмне болуп атат? Мен группага кошуп коюшуптур. Мама же 7, она меня деньги хочет от меня. Эчтеке билбейм, давай акча сал дейт. Башында 50-60 деп аткан, андан кийин 150 салыш керек дейт. Эмне үчүн? Потому что айылдагы үйдү бүтүр дейт. Давай акча сал, үйдү бүтүр. Мен мына 70 000 салдым дагы и сразу группадан удалилась. Силерден вам нужно только мои деньги деп. Понимаете, бир жаман көрөт, когда у нее деньги спрашивают. А мамам мага кечке отчет жөнөтүп атат. Мына эшикке үй салдым, 1 сомун алган жокмун. Почему мама хочет вот этот дом айылдагы построить? Потому что 7-га признание керек. Атыркүлдүн балдары айылда үйдү салып бүтүштү. Түшүнүңөрбү? А биякта 2 эркек бар болгондуктан мен айтып атам, эркек балдар барбы, балдарың иштейт, давай балдарың берсин деп атам. Бирок 7 трансформирует своим поведением единичку. Видите, тут мама отправляет, анан не кылат? Манипуляция кылат. Бул үй мага кереги жок, мен өлсөм каяка көбөсүңөр, бул үй силерге калат и так далее. И единичкалар ответственности көп алып алат. Көрүңөрбү? Вот я урушуп кыймоотсем дагы акыры берет да, бирлер ушундай. Вот.
Поэтому, смотрите, мага суроо берсе, как у тебя отношения с мамой десем, сиздей болуп, мен классно, я маму люблю, я ее в Турцию отвозила, Турцияга алып баргам, мен мамама акча берип, кийинтем, машина алып бердим дешим мүмкүн, но внутри у меня баягы эле силер интервьюмду көрсөңөр керек, может быть, обида и сидит. А обида же каждый раз накапливается. Постоянно таарынычтар толуп калдыбы, эмоциялар чыгарып, ыйлап да алыш керек, өзүңүн эмоцияңды кыйкырып туура чыгарып алыш керек. Мисалы үчүн миссия 9-9'дар кандай? Ичине ката албайбыз да эмоциянычы, биз момтеп айтып салып туруп, спичкадай жанып бакырып туруп анан унутуп калабыз. А затканча 6'лар антпейт. Алар ичинен кайнап туруп, бир күнү сага отомщу дейт. А биз бир жарылып туруп, бетке айтып туруп унутуп калабыз. И у вас память в теле, у двойки память в теле. У вас тело менен көбүрөөк иштесеңиз болот да, потому что сизде ошол не в памяти, не в сердце, а в теле остается. Поэтому, когда мне говорят, у меня все отлично там, у меня все отлично там, дегенде я не верю, но я не спорю, унчукпайм, да? Так, давайте. Рысканжи. О, 2-2, вы мне подходите деп койгоймунбу? Үмүтайды көрдүңүзбү? Өзүңүздү тааныдыңызбы? ооба. Окшош бекен сизге. Кирейин, эмне жумуш бар силерде? Ой, не могу. Үмүтай ошо 2-2 мне подходит, да, поэтому я ее взяла бизнес-ассистентом. Көрдүңөрбү? Унчукпайм деп турат. Хорошо, исполнительная. Дегенде дагы унчукпай, да, я поняла дейт. То есть очень, ну, мне комфортно работать с таким человеком. Сиз өзүңүздүн жумушуңузду кыла беришиңиз керек, бирок не бросайте, у вас же акча, нан алып келчү жумушуңуз ошол да. Анан параллельно өзүңүздү дагы өнүктүрүп, психология тармагында не поздно. Сиз бүгүн убедились, что не поздно, потому что 50-дөгүлөр, 60-дагыларда как минимум, чтобы не страдать, как минимум, чтобы по психологам не ходить, и как максимум уже хотя бы консультация, разборлордон зарабатывать. Консультация, разборлорго сиз жандуу көбүрөөк иштейсиз го, жандуу онлайн көбүрөөк иштегендерге, мисалы үчүн баары эле менде болуп монтип курс ачып эме кыла алышпайт да. Мисалы үчүн консультацияларды, инстаграмыңызда консультациялар, разборлорду эле кылып, онлайн, офлайнга келдиби, адам 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу келдиби, личныйга эле алып койсоңуз, кечке 2 ай жаныңызда болот. Даже 50 миңден баштасаңар деле. Разборлорду көрдүңүз го? Ооба, сонун экен. Жакты? Негизи эле аябай жакты мага. Анан эме деп айтпадыбы Заткан Жусуповна? Эмнеден корксоңор ошол болот. Корккон нерсеңер күчөй берет депчи. Анан келип ойлонуп атпаймынбы, мен постоянно эле күйөөм иштесе, акча тапса, бул ойноп кетет деп эле корко берет болчумун да. А бирок ошол акча таппаса го. Ошо таң калдым да, чындап эле мындай эме кылбаш керек экен. Менде да бар ошол коркунуч, эмеспи? Мынтем да, сага болот ушундай эле машина депчи. Сага болот ушундай эле машина. Крутой, джип, Lexus айдаса кыздар карайт деп, укмуш ак рубашканы кийип, укмуш кычырап турса кыздар карайт депчи. Азыркы кыздар опасный го, эле жаш кыздар эчтекени карабайт. Азыр 5 балаң барбы, эмнең балаң бар. Ошон үчүн у меня, оказывается, внутри тоже есть вот такое, оказывается. Мне выгодно самой, оказывается, вот так делать. У меня есть, оказывается, тоже такое. Ошо 25 жыл жашасам деле, но все равно мен ажырашсам керек, ажырашып кетет болушум керек деген мындай келе берет эле да ойчу. Бирок ошондой ойлор дагы периодически меня тоже настигают. Но 9'дар кайра эле күйөөгө чыга беришет да, блин, ошон үчүн я не хочу, единичка не рушит брак. 9'дар кечке эле күйөөгө чыга беришет. Назгүлже, у нее 3 брака. Иманбаева. Ошон үчүн ал айтат да, жаш кезиңде келип жакшы болду, билим алып, наукага депчи.
Ошентип айтып берчү мурунчу. Элүүдө деле ажырашып турбайбы, значит, не поздно деп мындай как-то бир жиндидей сүйлөчүмүн да. О, Кудай деп, азыр мисалы үчүн кванттык психологияны эметип изучай көрүп, о, Кудай, менин балдарым ата керек, өзүнүн атасынан өтөрү жок. Я не знаю, второй брак. Часто слышу, что второй еще хуже, еще лучше не будет, барыбир там и так далее деп чанат. Разные ситуации бывают, мисалы үчүн. Ошол, давайте, ким сүйлөйт следующий? Кем? Что, мне начинать, Нурайка? Да, классно выглядите вы сегодня. Рахмат. Кunduz айым чоң ыраазычылык, курста бат эле бүтүп кетти. Я не знаю, бул курска я участвовала, наверное, от души. Даже ар бир зумда катыштым. Ар бир зумда, может быть, пропустила пару, может быть, да, но менин мээмде ар кайсысына мен балдарымды бир жака алып барып, бир нерсе договариваться кылып, я первый раз на курсе до конца отсидела десем болот да. Кандай инсайттарды алдым? Календар менен четко иштегенди үйрөндүм мында. Менде календар деле бар. Общий календар, бул үй бүлөнүкү да. Тияка алып барабыз, бияка алып барабыз, бияка барабыз, бияка келебиз деген эле общий да. А мында мен өзүмдүн календарым менен иштедим. Получается, дисциплина менен. Слушайте, а можно, оказывается, работать деген бир эме чыкты да кайрачы. Оказывается, можно, сен просто эле жүр, как не до конца доводишь дело дегенчи. Ошо бүгүнкү инсайттан, когда меня отправила, я забыла эту девушку, жана сүрөттөрдү жиберген кызчы. Как ее зовут? Нейрографика беле ошо сүрөттөрдүн. Алло? Да, угулуп атат. Ошондо жибергенде я прямо что так кайфанула. Почему? Потому что мен деген кара кийингенди жакшы көрөм да өзүмчү. И у меня всегда вопрос был, почему я черное одеваю? А менин жолдошум жаман көрөт мен кара кийгенди. Оказывается, как восьмерка, я люблю черный цвет. Кыргызстанда жашап жүргөндө только у меня черный было и темно-синие цвета. Прям сүрөттөрүмдө прям момундай да. Я бүгүн точно на 100% попала. Анан сүрөтүмдү дагы ошондой кылганда я прям аж так обрадовалась. Ошо че еще? Көп мындай инсайттарды алдым. Только оказывается, надо өзүң менен өзүң эле иштешип эле дисциплина кылышың керек экен да. Вот тогда ты дойдешь до своего результата. И иметь четкий цель. Потому что эмоциональные и конкретные цели дегенчи. И бул бар эле мындай менин оюм боюнча, менин эме менен баары тең эле цель келе берди да. Кийин мен болсом басып атканда ойлодум, эмне үчүн бул кайра эле кайталанып атат? Вот я себе научилась вопросы задавать еще. Я же такое не делала, мен жыргай эле жүрө берчүмүн да, как шестерка, кайфажорка дегендейчи. Ой, мне так очень понравилось. Группадагы кыздарга вообще девочки молодцы. Петарды. Биздин наставницабыз вообще бомба дегендей. Вообще сизге чоң ыраазымын. От души. Рахмат. Эме, да, теги в начале группа не так прям зажигалась. У меня не так много людей, поэтому это как даже наставничество сяктуудагы форматтагы болду, когда я знаю каждого из вас, да, это не 100-200 человек. И потом вы молодцы, да, каждый уже прям эме кылып кетти, кандай десем, уже начали раскрываться, каждый уже отчет отправляет, уже, да, биякта уже жолугушуп, өзүнчө эле бир группалаштар болуп дегендей. И это очень круто, да, и это у меня, например, группа остаются, ар кандай зумдар, как я обещала, говорю, скоро с оратором, мырза менен дагы зумдар болот, различные зумы постоянно у нас будут, ссылкалар жөнөтүп, анонсторду жөнөтүп коюп турабыз.
Круто. Биринчи потоктон Айнур эжени командага алып, мына биякта азыр бизде аябай трансформация болуп атат, обучение болуп атат командамда. Мурун Тинькофф банкта иштеген кореянка келип командамды полный башкарып, директор болуп, полностью команда менен иштеп атат. Бул потоктон өзүнчө эле традиция болуп кетти го, ар бир потоктон бирөөнү командама алып калуу. Нурайым мына өзү кошулуп атат. Өзүнүн адамдын каалоосу болуп келген үчүн дагы шыгын көрүп, албетте ошол нерсесин да көрүп алып калып атам. Буюрса жакшы результаттарды көрсөтүп сөзсүз түрдө да бөлүшүп турат деген ойдомун. 27-синде дагы көрүшөбүз. 27-синде дагы тренинг болот. Эмки айда дагы жандуу лекциялар болот. Ал жака дагы чакырып, результаттарыңар менен бөлүшкүлө, өзүңөр деле конок болуп кеткиле деп туруп деле чакырып турам сөзсүз түрдө. Насчет онлайн ушундай зумдар болгондо, бир нерселер болгондо дагы чакырып турам. Знаний у меня много. Самое главное, чтобы сейчас люди же, вот видите, сейчас люди ленивые стали, не смотрят. Люди хотят вот так, чтобы вживую, либо чтобы жандуу келип мээсин ачып төгүп койгондуу. Поэтому акырындык менен дагы убакыттап, мен өзүм деле түшүнүп атам, мисалы үчүн өзүм деле колго алып эле акырындан күнүгө бирден сабактарды көрүп атам мен деле мына Инна Тлешинованын. Андан сырткары дагы 1-2 курсум бар. Булар мына оңой эле бирден коп коюп эле көрүшүм керек. 11 мүнөт, 8 мүнөт деп турат, угуш керек мындактан, далай трансформацияларды алып угуп дегендей. Конспекттебесем дагы угушум керек по-любому. Вот, Фарида же, вы молодец, вы номер 1, наверное, были. Кстати, нам же нужно результаты объявить. Кстати, я текстово отправлю, ар бирөөңүздөргө личкаңарга дагы берип чыгат. Айнур эжечи вопростордучу, там, какой результат получили и так далее. Потом мы определим сертификаты. У нас же подарки же есть. Бир деген унутчак ушундай. Мне об этом никто не напомнил. У нас есть подарочки. Мы их будем здесь полностью именно эмеден дагы кылабыз. Силердин жазганыңардан дагы бардыгынан полностью определять этип, андан кийин ошол нерселерди ыйгарабыз сиздерге по результатам. Окей. Yes. Слушай, Как? Так, Эльвира же, Нурайым, давай. Нурайым, ты? Да, мен мына бир жака келгемиз да, мен да жанатан бери эле зумдамын. Берки сатуу менеджерликте зумда, анан ропта зумда, анан здесь зум. Мен өзүнчө эле эме болдум, мындай кандай десем, трансформация болуп атам. Күндө 3-4 зум телефондон чыкпай калып өлө жагып атат. Код dışı жөнүндө эмне дейм? Код дышыдан неме жолдошум менен мамилемди оңдоп алдым десем болот. Мындай көп жерге жиберчү эмес, бүгүн өзү жеткизип келди го даже. Немеге өзү жеткизип келди даже. Анан мындай кечикке деле чалган жок. Мурун бир жакка барсам кайра эле чала берчү да, чалган жок. 1 чалат, 2 чалат. Ошол жакта экенсиң деп кой элечи. Андан сырткары ошо код дышыдан мамилемди оңдоп алдым, анан өзүмө ушундай жакшы жумуш таап алсам экен деп аттым эле. Азыр өлө жагып атат ушул жумушчу. Өзүмө аябай жагып атат. Чөйрө, ооба, чөйрө таптым. Мындай кадимкидей бирөөлөр менен отурсаң да мындай неме жөнүндө сүйлөшүпчү, ушу жумуш тууралуу эмелер, мындай запуск, анан курс тууралуу сүйлөшүпчү. Мындай эмелер менен сүйлөшүп калсаң, кошуналар менен сүйлөшүп калсаң, ай тигиндей дейт го. Азыр андайга убакыт жок. Вообще сон аябай жагып атат. Анан мага да сон сунуштап, мага мындай жумуштарды, мындай жоопкерчиликтүү жумуштарды берип атасыз. Мен да аны буюрса аткарганга аракет кылам. Аябай сизге ыраазымын. Ошо курс дагы аябай жогорку деңгээлде жазылыптыр. Прям сон классно.
Аябай жагып атат. Чоң рахмат. Ошо мамилемден ошо күйөөм унчукпай эле мурун бир жака жибергенде кечке чалгылап, даже жибербей койчу, өзү жеткизип келгенине таң калбадыңбы? Өзүм өзгөргөндө өзгөрөт да. Ал Ооба. дагы көрөт да, көрөт. Анан ооба мырзалар, мен айтам да, аялыңарды мага жөнөткүлө депчи, потому что кээ бирде мырзалар мынтип карап калганда, монун аялы точно менде окуптур депчи. Сатуу менеджер окуйбу, дисциплинага түшөбү, даже психологияны окуганда баары аял эмеде аялдар өзгөрөт да, аябайчы. Өздөрүнө билинбейт, но чөйрөсүндөгү жолдошу, айланасындагылар вообще өзгөрдүң, мынттың деп айтышат да, ошондон дагы билинет. Ошо Фарида эже өлө сон прям жагып атасыз. Фарида эже да сатуу менеджерин окуган да. Фарида эже да сатуу менеджерин окуган да. Бирок аякта деген иштеген эмес болуш керек. Иштебей мындай эле эметкен да. Биякта жүрөгү менен өзү көрүңөр, Суцай менен каалоосу, мотивация көп жашагандыктан, ошо менен жашагандыктан, ал үчүн маанилүү, жаккандыктан ошон үчүн эфирлерди пропускать этпейм. Мисалы үчүн мен мага жакса эфирлерди пропускать этпейм. Өзү көрдүңөр, баласын жеткирип атам, машинада отуруп, тиякта эшикте отуруп да кирип атты, кофейняда отуруп да кирип атты. Любой жактан сабакка кирип угасың да, хотя бычы угушуң керек. Как минимум угушуң керек. Ошон үчүн адамга керек болсо, бизге деген кереги жок адам ал окубайт баары. Подарок берсең да окубай коет. Ошон үчүн өзү каалап келгенде дагы адам ошондо анан баалайт. Эме бүгүн Рыскан жени да көрбөй калыптырмын. Мен эмеде болбосо чогуу сүрөткө түшүп коймок экен. Рысканже жана мен келгенде Рысканже биякта келди деп айткан эмес белем. Жок. Мен да Бошоп көрбөй. аттыңар. Мен көрдүм, наркы төрдө отурбадыңарбы? Биз эшиктин оозунда отурганбыз. Кеч Киши да келдиңер го. Садик көргөн болчумун. Ооба. Башка жолу сүрөткө түшөбүз. Буюрса. У вас возможностей много дегендейчи. Ооба. Пользоваться. Эми менен хочу тебя поздравить. Реально у тебя глаза горят, желание, как говорится, на высоте, сага ийгилик. Жакшы ийгиликтерди каалаймын. Молодец, я горжусь тобой. Ты вообще такая классная, золото наша. Младшая была. Рахмат. Дерзай. Ооба. Да, онлайндагыларга көздөрү кычышып эле алып калып атышат, но это тоже хорошо. Элестеттиңиздер, если силер деле мисалы үчүн онлайн форматта да окубай калсаңар, как минимум өзүңдү түшүнүп, адамдарды түшүнүп, данности түшүнүүгө дагы канча. Мен даже ойлоп калам да, все, что покупается за деньги, все, что можно, вот это все, это канча жактан, мамиле жактан, отношения, акча, өзүң түшүнүүгө дагы көп жактан ушул билимдер мурун ушундай онлайн обучениялар мен эме кезде эле болсо гана деп Инстаграм создавать эткен адамга көп алкыш жана эмеге ыраазычылык жана көп ушу адамдарга полезный нерсе создавать эткен үчүн миллионер, миллиардер болуп атат да. Канча адамга полезный болуп атат, ошон үчүн ошончо өсүп атат. Мына Wildberries деле азыр токтоп калды, но Wildberries канча адамга мүмкүнчүлүк берди, акча тапканы, элге полезный болсоң, элге пайдалуу болсоң өсөсүң да, еще 10 эсе байыйсың. И Инстаграмда деле мисалы үчүн мына канча мүмкүнчүлүк площадка ачып берди, канча адам жашоосу өзгөрүп атат, канча нерсе кылынып атат. Кээ бирөө вообще Инстаграм жок, ТикТоктон эле запуск кылгандар дагы бар. Телеграмдан деле кылгандар бар. Анча мынчаны айтпай эле коеюн, мен насаачылыкка келген жана мугалимдерим WhatsApp'тан топ туруп эле сатып койдум курс дегендер бар. Инстаграмды иштетпейчи. Курсбу, консультациябы. Поэтому все эти мессенджеры есть, жакшы жактары дагы көп. Анан эме боюнча кандай суроолор бар мага?
Да, Нурайым молодец, она классно работает. Өзү айткандай, мисалы үчүн ишенесиңер, мен бирөөлөрдүн жашоосун карап, Инстаграмдан ушактаганга да убактым жок да, өзүмдүн гана жашоом менен алекмин да. И когда только өзүңөрдүн жашооңор менен, өзүңөрдүн максаттар менен алек болгондо вперед идете. Ошон үчүн мурунку кошуналар менен сүйлөшпөй калдым, алардын баягы ушактары тиги мындай болуптур, тиги мындай болуптур, бирөөнүн сторисин тикти. Нет, просто каждый занят своей жизнью дегендей. И это круто. Да. О, Аида же иштеп баштаптырбы? Классно, молодцы. Очень рада за вас. Кандай суроолор бар мага? Силер менен Нариман мырза, сонун оратор мырза менен дагы зум болот. Дагы эмне пландалып атат? 27-синде жандуу көрүшөбүз. 27-синде жандуу көрүшөбүз. 27-синде жандуу көрүшөбүз. Анан возможно следующий поток менен фотосессия же бир жака выезд болуп калса, сөзсүз түрдө дагы силерди дагы чакырам. Эгер эме фотосессия болуп деп бир нерсе болуп калса, Бишкектегилерди чакырам. Ушундай жолугушууга. Ошол. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Буюрса коштошуу эмес, это только продолжение. Это только начало вашей жизни. Психологияга только кадам таштап, только начало болуп атат. Ошон үчүн следующий какие-то спикер, урам ушундай спикерлер да келет да, эмки потокко делечи. Башка спикерлер келиши мүмкүн, мырзалар. Айнура эже айтат, аларда мындай мырза спикерлер келген эмес. Дагы башкалар да келип, ушундай болуп калса сөзсүз түрдө сиздерди да чакырабыз. Мои дети требуют уже любви. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан азыр личкаңарга Айнура эже дагы жөнөтөт, потому что нам нужно определить победителей. Хорошо? Наши подарочки надо будет раздать, и ошого жараша дагы сиздер менен анан дагы эме кылабыз. Наградим победителей. Миссия 4 жок экен. Миссия 4 көрдүңөрбү? Миссия 4 канча жакшылык кылсаң дагы баары наразы болот. 4 миссия 4 канча кылсаң дагы бир нерсе жакпай берет, бир нерсе кыла берет. Миссия 4-төр ошондой болот, көрдүңөрбү? Мына баарына бирдей болсо деле бир нерсе жакпай эле, бир нерсе болуп эле. Ошон үчүн 4 миссия 4 келгенде мынтем да, блин, буга канча кылсам деле баары бир нааразы боло берет да депчи. Бирок билбейм да, ушундай мындай как. А все уже, спать тебе пора. Нет. Айзын спит. Ошол, да, көрүшөбүз айымдар, ыраазычылык баарыңыздарга. Всем пока. Çok rahmat. Görüşürüz. Görüşürüz dagы 27.